ОПГ менен күрөш болуп атат. Активисттер, НПОшчулар, анча-мынча мыйзам бузгандарды кычыктан, тешиктен таап келип камап атат. Буга дагы мындай мамлекеттин күчү, ресурстары, укугу узун деген эле сөз. Бирок мен бир да ойлойм, ушул жерде лицензиясы жок иштетип белди тоноп атат. Тигил кумар оюндарынын ээси, бул кумар оюндарынын ээси камалды деген бир да сөздү ойлойм. Араңыздарда бир информация бере тургандар бар, бул жерде коргондарынан жок экен. Мыйзамсыз кумар оюндарын иштетип, ушунча элди сызга отургузду, анан кийин мошенниктердин камалганын укпай атам да. Бүгүнкү бул мыйзамдын негизинен бул кумар оюнун ойногонго биздин территорияда иштегенге 1 жыл гана болду. Ал эми жанагы ошо тотализатор букмекерскийлерди бул жакка алып келип атканыбызга чейин ошол өтө көп болуп кетип, анан бүгүнкү күндө бардык лицензиялар отозваться этилди жана нарушениялар менен. Анан ошону бир жакка алып келип контролдоо күчөдү, булардын да өзүнүн спецификасы болот атпайбы, ошондуктан сунуштап жатабыз. Бая башында жакшы айттыңыз, урматтуу атыңыз Марат мырза, Марат мырза абдан жакшы айттыңыз, элдин журттун пикирин угуп атабыз деп. Элдин журттун пикири ушул. Карасаңыздар, референдум өткөзүңүздөр, мен гарантия берем, 90% жап кыла дейт. Ушу жабыш жагын ойлонуп атасыздарбы? Мен эмнеге бул суроону берип атам? Мен түшүнө албай эле койдум. Эмне үчүн ачылды, эмне үчүн ушул казинону ачканга уруксат берип койдук? Мамлекет башчыларыбыз, Кудай деген кишилер, имандуу адамдар. Анан депутаттардын арасында деле ошондойлор көп. Амага бир маалыматтар келди. Бул ОПГнын бир лоббиси болуп калды деп. Азыр мына ОПГ жок болуп атат. Күрөш бүтүп атат алар менен. Үстүнөн жеңиш болуп атат. Ошондон кийин ушуну бир жабалы деген демилгелер болуп атабы же дагы деле мыйзамдын бул жери кем экен, тигил жер жетпей калыптыр деп келе бересиздерби? Өткөзүп алгандан кийин. Толуктай коелу анан бул жерин ала коелу, кой коелу деп. Урматтуу Нуржигит Кадырбекович, бүгүнкү күндө андай жабыш керек же эме кылыш керек деген чынын айтканда демилгелер жок андай. Ошону баягы мыйзамда көрсөтүлгөн чектөөлөрдү сиздер коюп берген жана жарандар боюнча чектөөлөр жана башка чектөөлөрдү ишке ашыруу максатында иш алып барып атабыз азыр бүгүнкү күндө чынын айтканда. Анан жана сиз айтып кетпедиңизби жоопкерчилиги боюнчачы? Бүгүнкү күндө жанагы жаза кодексине өзгөртүүлөрдү кабыл алып берип атасыздар силер. Ошол эгерде мыйзамсыз кумар оюндарын уюштуруп, оюн-зоок ишкердигин уюштуруп жүргүзө турган болсо, ошол жерде өзүнүн эркинен ажыратуу боюнча дагы жоопкерчиликтер кирип атат бүгүнкү күндө. Ошолор киргенден баштап биз ойлоп турабыз, ошондой сиз айткан ушундай кишилер барбы деп атпайсызбы, ошондойлор дагы болушу мүмкүн. Мыйзам кабыл алынганы башка, бирок аткарылыш башка да. Кептин баары ошондой болуп атпайбы? Мен бир дагы балким мен өткөзбөгөндүрмүн, байкабай калгандырмын. Ушундай мыйзамсыз кумар оюндарын уюштурду, элди журту сызга отургузду деп камалган бир адамды көргөн жокмун, бул факт. Ошону гана айтып атам. Туура айтасыз, бүгүнкү күндө баягы жазык кодекси боюнча камап коюу же мындай деген чаралар жок да, бирок административдик штрафтар бар экен, ошолорду биз колдонуп келатып, бүгүнкү күндө демилге кылып, ошол жаза кодексине да өзгөртүүлөр киргизип, жоопкерчилигин жогорулаталы деп сиздер менен дагы ошол мыйзамды кабыл алдык го. Ошол менен Кудай буйрса иштейбиз. Урматтуу өкмөт мүчөлөрү, урматтуу бир боорлорум, бир туугандарым, бардыгыбыз элдин атынан иштеп атабыз, эл үчүн иштеп атабыз. Наркомандар болбосун деп колдон келген аракетти кылып атабыз. Бирок наркомандардан дагы игромандар коркунучтуу. Оюнга акча табыш үчүн же карыз болуп калса бирөөнү аткандан, саткандан, сойгондон, өлтүргөндөн, тоногондон, алдагандан качпайт. Ошон үчүн жакшынакай эле жигит кыздарсыздар, кайрадан жабышты бир жол жоболдон караштыргыла, ошондо бир тарыхта жүзүбүз жарык болуп калабыз. Чоң рахмат.